мектеп директору демократиялық баулықтарды терең түсінген инсан болушы, демократ инсан болушылар. Демократия дегенде біз ошол балдарга, мугалимдерге, ата-энелерге ишеним, мектепти ишеним менен башкарышыбыз керек. Ар кандай көзөмөлгө караганда мугалим үчүн өзүнүн абийири, ар намысы бийик турат. Ошон үчүн биз көзөмөлдөөдө мугалимдин дайыма көзөмөлдөөнү, анын кемчилдигин табууга эмес, аны өстүрүүгө, өнүктүрүүгө, аны демек бүлбүлдөгөн отторун жандырууга, аны алуулантып күйгүзүүгө өзгөчө көңүл бурушубуз зарыл. Төртүнчү, демек мектеп директору улуу идеяны алып жүрүүчү, жаратуучу, аны ишке ашыруучу, демек улуу максатты көздөгөн адам болушу тийиш. Ал максаттар демек мектептен жаралат, мектептен жаратат. Сиз биринчи директор болуп мектепти аттаганда, ошол мектептин тег ата-энелердин, мугалимдердин, окуучулардын мектепке карата мамилеси, мектепке карата ишенимин, ата-энелердин, мугалимдерге карата ишенимин, окуучулардын мугалимдерге карата сүйүүсүн, мугалимдерге карата мээримдүү, жүрөк жайнаткан ысык сезимин деңгээли кандай экен ошодон билүүдөн башташыңыздар керек. Демек